Саламатсыңар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу билим берүү тармагында иш жүргүзгөн кесиптештер. Мен бүгүн реформа партиясынын атынан бийликке аттанып атам, мыйзам чыгаруу бийлигине. Силерге өзүбүздүн ушу билим берүү тармагындагы каржылоо системасын сунуштап аткан маселени айтып бергим келип атат. Анан акыркы күндөрү ушу үгүт иштери менен жүрүп, көптөгөн билим берүү тармагындагы биздин кесиптештер бүгүнкү бийликтин партияларына жүгүрүп жүргөнүн көрүп ичим ачышты. Анткени себеби бүгүнкү кайра депутат болом деп жүгүрүп жүргөн биздин аткаминерлер 5 жыл отурушкан бийликте, 5 жыл мыйзам чыгарышкан, 5 жыл парламенттик көзөмөлдү орнотушкан. Мен өзүм 6 ай башталгыч кесиптик билим берүүнүн агенттиктин директору болуп, ошол тармактагы алдыга бир кадамда таштай албай аткан маселемди айтып берейин. Мынакей, сметтик финансирование барыңар да бүгүн иштейт. Минфин барын тескейт. Канча акча бериш керек, качан бериш керек, эмне кылыш керек, силерде бир дагы башкаруучу кандай бир колуңарда курал жок. Нормативдик каржылоо деген бул ушул эле каржылоону бир берене менен берип коюш керек деп. Анткени себеби ал жерде бир балага канча расход кетет эсептейт дагы, силерде 200 бала болсо, ошол расходду 200гө көбөйтүп туруп, могул бир көлөм акчаны бир лицейге берип коюш керек болчу. Ошондо бул мамлекеттен келген милдеттүү түрдө келе турган акча, калган акчаларды биз өзүбүз табып, өзүбүз өнүгүшүбүз керек деген системага барат. Тилекке каршы 6 айдын ичинде биз ушул системаны жылдыра албай койдум. Минфин кайсы убакта кааласа каржылоосун берет, бергиси келбесе бербейт. Даже биздин кесиптик лицейлер өздөрү кызмат көрсөтүп акча табаткан күнү дагы ошол акча менен колдонгонго уруксат бербей койгон саясат бүгүн орнолуптур. Эмне себептен? Анткени себеби силерди дайым мынча акча берип койчу, бул каржылоомду ачып койчу, муну жасап коелукчу деп дайым ушундай колуңарды сунуп жүргөн аларга кызыктар экен. Анткени себеби ушундай шайлоодо дагы бизге Минфин акча берсин, биз азыр ошолорго иштеп коелук деп ошол бийликтерди кайра биз бийликке алып келеткенбиз. А биз канчага чейин сук мектептерде, башыбыздан суу тамчылап аткан имараттарда отурушубуз керек. Өзүбүздүн атайын эсептик счетубузда акча туруп, ошолорду колдоно албай аткан мамлекет бул бизбиз. 21-кылымда башка мамлекеттер уже кандай сонун натыйжаларга жетишип, ийгиликтерди жаратып атканда. Биздин партия нормативдик каржылоодон дагы алдыга кеткен ваучердик системаны сунуштап атат. Бул ваучердик система нормативдикке окшош, балага кете турган чыгымдарды эсептейт, бирок баланын аркасынан ээрчийт. Ошондо бала кайсы жерге кетсе, акча ошол жерге кетип, ар бир мугалим, ар бир директор бала бизден кетпесе экен, тиги мектептикинен да жакшыраак бир шарт түзүп берелик деп, өздөрүңөр акчаңарды өзүңөр колдонуп, ушул балага жакшыраак билим берип коелук деп, алардын балдарынын арасында силердин балдарыңар, силердин небериңер, силердин кошунаңар, силердин өлкөңөр болот. Биз качанкыга чейин эле бир Минфиндин көзүн карап эле жакыр мамлекет, жакыр мекеме болуп жүрө беребиз. Минфин биздин крышабызды тиги ремонт кылганга жардам береби же жокпу деп көз каранды болуп. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, ойлоно турган, ойгоно турган убакыт келди. Силер эртеңки келечектин пайдаланасыңар. Анткени биздин балдарыбызга кандай билим бересиңер, кандай эмоция даярдайсыңар, балдарыбызды канчалык мындай критикалык ой жүгүртүүгө, талдаганга, жыйынтык чыгарганга үйрөтө турган силерсиңер. Ошон үчүн партия реформага добуш берип, өзүңөрдүн келечегиңерди туура тандагыңарга чакырамын. Рахмат.